Саламатсыздарбы? Эмесе Ошондо программасы. Президент Садыр Жапаров кечээ күнү электр энергиясы үчүн тарифтер жакында өзгөртүлөт деп билдирип, айрым сандарды да атады. Бүгүн болсо энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев кабар агенттигинде журналисттер менен жолугуп, кеңири маалымат берди. Жарандардын ар башка категориялары үчүн тарифтер мындай болот. Для малообеспеченных семей 74. Аз камсыз болгондор үчүн 1 киловатт-саат 74 тыйын болот. Экинчи категория тоолуу жана алыс каймактарда климаты оор абалда жашагандар үчүн тариф 1 сом 4 тыйын. Калган категориянын баары үчүн тариф 1 сом 48 тыйын. Дагы бир нерсе, убактылуу түрдө сууну үнөмдөө максатында 1000 киловатт-сааттан ашык пайдалангандар үчүн кышында экинчи тепкич менен төлөө тарифи 2 сом 29 тыйын болот. Предлагается в зимний период ввести вторую ступень. При потреблении электроэнергии свыше 1000 киловатт-часов. Вторая ступень 2 сома 29 тыйын. Элди суу менен камсыз кылган ишканалар үчүн баалар эл үчүн кандай болсо ошондой калат. 1 сом 48 тыйын. Троллейбус ишканалары үчүн анча-мынча жогору 1 сом 68 тыйын. Ал эми энергиянын көпчүгүн алтын иштеткен же майнинг компаниялары 1 киловатт-саатка 4 сом 76 тыйындан төлөйт. Катардагы өндүрүш же айыл чарба ишканалары үчүн тариф инфляциянын өсүшү менен гана байланыштуу көтөрүлөт. Өндүрүш жана айыл чарба керектөөчүлөргө 2 сом 38 тыйын. Мурунку тариф менен салыштырмалуу бул инфляцияга гана корректировка болгон. Себеп биздин саясатыбыз, биз өндүрүштү дагы, айыл чарбаны дагы өнүктүрөлү деген саясат жүргүзөлү деп аракет кылып атабыз. Мамлекеттин экономикасынын өнүгүүсүнүн эки канаты бар. Бул өндүрүш, айыл чарба. Турдубаевдин айтымында бул тарифтер энергетика тармагында де-факто түзүлгөн абалга жараша саналып чыкты жана өзүнө энергия компаниялардын насыя карыздарында камтыйт. Бирок министр коррупция тууралуу эч нерсе айткан жок. Азыркы де-факто абалды болсо бир топ ченемде коррупция түзөт. Өз сунуштарын министрлик веб-сайтына жарыялайт жана коомдук талкуу августтун аягына чейин уланат. Коомдук талкуунун учурунда ар бир жаран өзүнүн сунушун берсе болот. Сөзсүз ар бир сунуш толук кандуу иликтенет. Кээ бир жакшы сунуштар сөзсүз кабыл алынат. Мыйзамга ылайык ушул убакыт бүгүнкү күндөн баштап август айына чейин уланат. Электр үчүн эң төмөнкү тариф менен төлөй турган аз камсыз болуп мамлекеттен жардам алган үй бүлөлөрдүн саны азыр 110 миң. Тоолуу жана оор климаттык абалда 187 миң абонент жашайт. Алардын саны саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги менен башка өкмөттүк булактардан алынган. Бирок энергетиктер андай адамдардын санын өздөрү да бир сыйга текшерип оңдоо киргизет. Энергетиктерге дагы тапшырма берилген. Ыкчам түрдө барлыгын кыдырып көрүп, эгерде кандайдыр бир себептер менен чынында мындай кыйналган, аз болгон үй бүлөлөрдүн саны мындан көбүрөөк болсо, ошолорду таптап туруп социалдык коргоо министрлиги менен бирге аларды дагы ушул тизмеге коштургула деген. Эгемендиктин 30 жыл ичинде бийлик электр энергиясы үчүн тарифтерди популисттик себептерден көтөрбөй келген. Башка баалар бул аралыкта ондогон эсеге өсүп кеткен. 1 киловатт-сааттын баасын бир жылда 5 эле тыйынга көтөрүп турганда, азыр эң төмөн тариф 2 сомдон ашык болмок жана энергетика тармагы азыркыдай кризиске кептелбейт эле. Бийлик коррупция менен чындап күрөшкөндө болсо, кризис тууралуу сөз да болмок эмес. Энергетиканын экономикасын саясаттык жөнгө салуу механизм менен алып баралы деген саясатчылар ушуга алып келди. Ошон үчүн бүгүн биздин азыркы бийлик тараптан, министрлик тараптан ушундай сунуштар киргизилип атат. Энергетиканын экономикасын тим коюп, экономиканын закондоруна ылайык
иш алып баралы деп. Биздин оюбузча ушул жагдай гана биздин энергетиканы сааздан суруп чыга алат, анан өнүүгө жол берет. Бирок көп адам тарифтин көтөрүлүшүнө каршы чыгары бышык. Же ошондо саламатта калыңыздар.